Кудайдын чакырыгы 6-июль. Мен мугалим болуп иштегенде окуучуларыма шыр эле түз жооп бербейм. Мен аларды байкап турам, угам, жана алар эмне кылат деп күтө турам. Анан ойлонууга, үйрөтүү үчүн багыттоочу суроолорду берем. Бирок жакында мен жашоомдо маанилүү чечим кабыл алышым керек болду. Жана мага кимдир бирөө так айтып берсе деген чоң каалоом болду. Бул процесс абдан оор болду, анткени өтө маанилүү жана орчундуу нерселер чечилип жаткан. Мен баарын туура кылганга аракет кылып жаттым. Кудайдан ачыктык беришин сурап сыйындым. Досторумдан кеңеш сурадым. Бирок кээде биз акылдуу чечим издеп, баарын туура кылсак да, Теңир бизге түз эле мындай кыл деп айтпайт. Анын ордуна ал бизди таштап койбойм деп убада кылат. Жашыя китебинин 1-бөлүмүндө Теңир мындай дейт: Мен сага буйрук кылам. Бекем, кайраттуу бол. Жалтанба да коркпо. Анткени сен кайда барсаң, Кудай Теңириң ошол жерде сени менен болот. Көбүнчө бул аятты окуганда биз кандай сонун сөздөр дейбиз. Бирок эгер токтоп, өзүбүздүн коркууларыбызды жана тынчсызданууларыбызды эстесек, ошондо чындап эркиндикти сезебиз. Муса пайгамбар аркылуу элин Мисирден чыгарган Нундун уулу Жашия аркылуу убада кылынган жерге киргизген Кудай бүгүн да биздин жашообузда жанаша жүргөн ошол эле Кудай. Кандай гана оор чечимдер сизди күтпөсүн, акылмандык издеңиз, сыйыныңыз жана мүмкүн болгон эң туура чечимди кабыл алыңыз. Анан дагы ар дайым эсиңизде болсун: Кудай эмне болсо да сиз менен болот.